Endi dagı bir manilүү masele. Евгений Иванович Кычанов деген. Bu Союз убагында чыгып калган китеп «Жизнь Темучина, думавшего покорить мир» дейт. Еще русский ученый Березин высказал предположение, что 3 своих младших сыновей прародительница Чингисхана Аланго родила от кыргыза деп атат. Мен жаска жок. Мына мен ушул жас турат. В наши дни эту версию поддерживает Рашневский, bu da атактуу тарыхчы, который полагает Малика Буданчара тюрком деп атат. И истинным отцом предка Чингиша Боданчара деп атат. Ең чоң маалымат мынау китеп. Бул Абулгази Багадур. Өзү кам болгон, тагын алдырып жиберип, 20 жыл Иранда баш калкалаган. 20 жыл эрмек кылып, ошол китепканаларда тарыхый маалыматтардын баарын казып чыккан. Бул киши моңгол тилин билген, перс тилин билген, моңгол тилин баарын билип, ошол арабча окуган, өтө сабаттуу падыша болгон. Бул киши мынтип атат, родословное древо тюрков дейт. Бу жерде өтө маанилүү, мунагу Түмөн хандан. Мына бу жерде мынтип жазып атпайбы? Түмен хан был прекрасный великий государь. В числе 9 его сыновей было 2 сына-близнецы, Кабул Хажул дейт. Эгиз болгон экен дейт. Түмен хандын 9 эркек баласы болуптур. Хажул, от него Иримчи Барлас, все Барласы его потомки. Аксак Тимур произошел из этого рода. Барлас значит воевода, военачальник, сераскер, то есть человек, предводительствующий войском, аскери, башчы экен да, Барластан кеткен дейт. Кабул хан, от него произошел Чингис хан, а Кабул хан, от него Бартан Батыр, от него Есугей, Есугейден Чингис хан. Жазып турат бу жерде. Акталаадагы карыялардан, чекир саяктардан сураса, алардын баары түпкү атабыз биз Едигейденбиз. Ноотакындан Агымандан Куттуккыядан Едигей, биз Едигейден тараганбыз деп абрамыздан жазып атат. Эми чекир саяктар кыргызда туурабы я? Ал эми тиги Тун уулунан тарадык деп атат, туурабы? А бу жерде 9 баласынын аты кандай? Жантай. Мына бу жерде Кабул Хажул, кандай Тамирлан. Тамирлан өзү эмне деп жазып атат? Тамирлан өзүнүн китебинде автобиография Тамирлана. Бу жерде Тамирлан бул китепте